فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Urmatlı momun musulman bir tuğanım. Toktogон жерден улантсак деген максаттабыз иншалла. Аллах Таала өзүдөн башка сыйынууга татыктуу Кудай жоктугуна адилеттүүлүктү орноткон абалда күбөлүк берди деген маани. Дагы бир жолу кайталайбыз. Адилеттүүлүктү орнотуучу абалда Аллах Таала өзүдөн башка Кудай жоктугуна күбө болду деген маани. Аллах Таала чындыгында адилеттүү зат. Буга шек күмөн жок. Эмне себептен уламаларыбыз тафсир Курандын чечмелөөсүндө Каиман бил кис деген бул аяттын бир бөлүгү Аллах Таалага тиешелүү деп айтышат. Бул Аллах Тааланын абалы деген мааниде. Аллах Таала адилеттүүлүктү орноткон абалда өзүдөн башка Кудай жоктугуна күбө болду дейт. Демек, бул эмне нерсеге далалат кылат? Бул дегени илим ээлери, илимдүүлөр дагы адилеттүүлүктү орноткон абалда Аллах Тааладан башка Кудай жоктугуна күбө болгула деген мааниде максатта айтылган сөз. Кандайча болот бул? Урматтуу момун мусулман бир тууганым, Аллах Тааланын берген нематтарыны тилиңиз менен, оозуңуз менен даамдарын татып көрүп, жана ушул Аллах берген нематтарды даамын татып көргөнүңүздөн кийин Аллах Тааланын жалгыздыгыны, барлыгыны, чексиз кудуреттүү зат экендигине күбө боло албай турган болсоңуз, сиз адилетсиз болгон болосуз деген маани чыгат бул жерде. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, ошондуктан Аллах берген 5 сезүү мүчөлөр менен Аллах Тааланын нематтарыны татып, угуп, көрүп, кармап көргөнүңүздөн кийин чексиз Аллах Тааланын кудуреттүү зат экендигине күбө болушубуз зарыл деген маани чыгат. Ошондуктан Каиман бил кис дегендин мааниси ушул. Ал эми аяттын уландысында ла илаха илля хуа. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, көңүл бура турган болсоңуз, аяттын ушул бөлүгү менен жана бул бөлүгү ла илаха илля хуа, ла илаха илля хуа окшош сөздөр кайталанып атат. Кайталануундан максат уламаларыбыздын өтө көп чечмелөөлөрү бар. Анын бардыгыны айтып өтө турган болсок, убактыбыз чозулуп кетет. Убакытты үнөмдөө максатында айта турган болсок, ушул сөздүн өтө маанилүү экендигине далалат кылып тура турган нерсе десек жаңылышпаган болобуз. Канчалык маанилүү экенин биз ойлоп да көрө албайбыз мунун, урматтуу момунчу. Эми Аллах Таала аяттын акырында Азизул Хаким деген Аллахнын өзүнүн ысымдары менен бул аятты аяктап атат. Мунунан өзүнүн данышмандыгы бар. Себеби адилеттүүдү орнотуш үчүн биринчиден эмне нерсе керек? Азиз, күч кубат керек. Ошондуктан Аллах Таала Азиз деген ысымын тандап алды. Жана Хаким адилеттүүлүктү орнотуш үчүн адилеттүү абалда Алладан башка Кудай жок дегенге күбө болуш үчүн биринчиден күч кубат, экинчиден хикмат, данышмандык, илим керек. Ошондуктан Аллах Таала Азизун Хаким деп бул аятты аяктап аткандыгынан себеби ушунда. Эми урматтуу момун мусулман бир тууганым, бул нерсеге шахадат келимесини күнүмдүк турмушубузда кандай жол менен иш жүзүнө ашырабыз деген суроо пайда болот. Тилибиз менен ашхаду алла илаха иллаллах деп айткан бул шахадат, калимату шахаданы жүрөгүбүз менен тастыктообуз зарыл. Жана ушул калимату шахада
maanisi менен күнүмдүк жашообуз керек деген мааниде. Ар бир өмүрүбүздүн көз ачып жумганга чейинки мөөнөттө ушул калиманын мааниси менен жашашыбыз зарыл. Ошондуктан урматтуу момун мусулман бир тууганым, ушул нерсеге жетишүү үчүн эмнелерди кылышыбыз зарыл деген маани. Бул нерсеге жетиш үчүн бул калиманын экинчи бөлүгүндө. Калиманын экинчи бөлүгүндө эмне дейт? Жана дейт. Мен күбө боломун. Эмне нерсеге күбө боломун? Албетте Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям анын кулу. Кимдин кулу? Алланын кулу. Жана анын элчиси. Мухаммад Аллах Тааланын кулу жана элчиси болгондугуна күбө боломун, күбөлүк беремин деген мааниде. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, бул жогорудагы сыйынууга татыктуу Аллах Тааладан башка Кудай жок деген маани менен жашоо үчүн эмне кылышыбызга тийиш? Аллах Таала, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биз үммөттөр үчүн эң негизи пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким? Кудватун хасана. Кудватун хасана. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга окшош болууга аракеттенишибиз керек. Ички келбетибиз, ички дүйнөбүз, сырткы келбетибиз жана ошондой эле инсандарга болгон мамиледе, Аллах Таала менен болгон мамиледе, үй бүлөдөгү болгон мамиледе, жашоонун ар бир тармагында ички дүйнөбүз менен, сырткы дүйнөбүз менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга окшош болууга аракет кылышыбыз зарыл. Ошондо гана биз ашхаду алла илаха иллалло деген шахадат келимесинин күнүмдүк жашообузда ушул шахадат келимесинин мааниси менен жашаганга аракет кылган болобуз. Ал үчүн эмне кылышыбызга тийиш? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды биринчи эмне нерсе менен сыпаттап берип атат? Кулчулук менен. Бул кулчулук пайгамбарлык элчиликтен дагы алдын келип атат. Биринчиден Аллах Таала эмне дейт? Күбөлүк беремин. Албетте Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Алланын кулу деп атат. Урматтуу мусулман тууганым. Ошондуктан бул калиманын жүрөгүбүз менен тастыктап, бул калима менен күнүмдүк жашообузда жашообуз үчүн биз дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сыяктуу Аллах Тааланын гана кулу болушубузга аракет кылышыбыз керек. Ошондо гана бул калиманын мааниси менен жашаган болобуз. Ал эми кул ким деген суроо пайда болушу мүмкүн. Жана бул суроого жооп бербестен алдын Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жана башка пайгамбарларды жана башка элчилерди Кур'ан-ы Каримде кул деп атаган аяттар өтө көп. Мисалыга Исра сүрөсүнүн 1-аятында Аллах Таала Аузу биллахи минеш шейтанир раджим Субханаллази асра би абдихи деп атат. Би абдихи. Абдихи ким? Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошондой эле башка аяттарда Закария алейхиссаламды, башка пайгамбарларды Аллах Таала кул деп атайт. Демек кул бул ким? Аллах Тааланын алдыда эң жогорку деңгээлдеги болгон инсан. Жалгыз гана Аллах Тааланын кулу болуштук бул эң чоң мартаба болуп эсептелинет. Эң чоң деңгээл Аллах Тааланын алдыда. Ошондуктан биз бул ашхаду алла илаха иллаллонун калиманын маанисини менен жашашка аракет кыла турган болсок, баштапкыч биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сыяктуу Аллах Таала менен болгон мамилебизде чыныгы кул болушка аракет кылышыбыз зарыл. Ал эми кул ким? Кул биринчиден муктаж. Кимге муктаж? Аллага гана муктаж. Кул ким? Кул бул кембагал. Кимдин алдыда кембагал? Алланын гана алдыда кембагал. Кул ким? Бул кор. Кимдин алдыда кор? Алланын алдыда гана кор. Тааныган болсоңуз, Аллах Тааланы бай деп тааныган болосуз. Эгерде өзүңүздү кембагал, өзүңүздү кор деп тааныган болсоңуз, Аллах Таала улуу зат деп тааныган болосуз. Өзүңүздү заиф,
Ал сиз күчсүз деп тааныган болсоңуз, Аллах Тааланы кавий, күчтүү зат деп тааныган болосуз. Өзүңүздү жахил деп тааныган болсоңуз, Аллах Тааланы Алламул гуюб, гайыптарды билгүүчү зат деп тааныган болосуз. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, бул чыныгы калимату шахаданын маанасыны күнүмдүк жашоодо амалга ашыруу үчүн чыныгы кул болушка аракет кылышыбыз зарыл экен. Ал эми бул кулчулук шахадаттын эң жогорку деңгээли боло турган болсо, Жибрил алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, сахабалар менен отурганда суроо берген. Мал ихсану деген, ихсан эмне дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жибрил алейхиссаламдын суроосуна ан та'будаллаха кааннака тараху фа ин лам такун тараху фа иннаху ярак. Аллах Тааланы көрүп турган сыяктуу ибадат кылмактыгың ушул ихсан болуп эсептелет деген. Демек, Аллах Тааланы көрүп турганыбыз сыяктуу ибадат кылышыбыз бул шахадаттын эң жогорку деңгээли, урматтуу мусулман бир тууганым. Ал эми сен аны көрбөй турган болсоң, албетте ал сени көрүп турат деген. Бул ихсандын төмөнкү деңгээли. Келиңиздер, урматтуу момун мусулман бир тууганым, жашообузду Аллах Тааланы таануу менен өткөзөйлүк. Ошондой эле калимату шахада менен күнүмдүк жашоодо жашашка аракет кылайлык. Кийинки сабагыбызда калимату тавхидти өтөбүз. Иншалла, калимату тавхид аркылуу кандай кылып Аллах Тааланы таануу жолдоруну дагы терең баяндайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.